Биз өткөн сабакта канча нерсе менен мисалы махрам болот ошону айтканбыз. 3 себеп менен махрам болот экен. Биринчиси насап деп коет, теги бир болсо, каны бир болсо. Ал мисалы энеси, бир туугандары, кыз бир туугандары. Же тайжеси, же атасынын бир туугандары. Анан өзүнүн кыздары арам болот дегенбиз, балдарын кыздары арам болот дегенбиз. Үйлөнүүгө. Махрамдагы экинчи сүрөтү мусохара менен сабит болот дейт. Мусохара деген бул куда түшүү менен, нике аркылуу. Аны биз мусохара деп коебуз. Үчүнчүсү минарада деп коет. Эмчектеш бир туугандар мисалы бири-бирине махрам болот. Ошону бүгүн экинчисин өтүп атабыз. Ал-мухаррамату бисабабил мусохара. Мусохара себеби менен махрамдар. 23-чү мадда. Яхруму аля ражули ан ятазавважа бинта заужатихи лати дахала биха ва хуа муштахан ва хия муштахатун. Эркекке үйлөнүү арам болот аялынын кызына эгер ал аялы менен кошулган болсо никеден кийин, нике кыйылгандан кийин жакындоо болгон болсо, анын кызына үйлөнүүгө арам болот дейт. Эгер кошулган учурда ал бойго жеткен болсо, же аял бойго жеткен болсо. Бул фих деген ушундай нерсе, сөзсүз ушундай болуш керек деген сөз эмес бул. Жашоодо кээде ушундай болуп калат. Шариятыбызда мисалы бел куда деген бар, балатка жеткенге чейин эле кудалашып койгон сүрөттөр бар. Ошону эске алып карасак, эгер нике кыйгандан кийин кээде кайра талак берип ажырашып кетиши мүмкүн. Ошондо анын кызы арам болбойт экен үйлөнгөнгө. Мурун нике кыйып, келишим түзүп кайра ажырашып кетсе. Бирок анын энеси арам болот. Бул жерде кызы эгер кошулган болсо, кыздар арам болот дейт. Саваун кана фи никахин сахихин ау фасидин. Айырмасы жок, нике дурус кыйылганбы же нике туура эмес кыйылганбы. Туура эмес нике деп фасидти айтабыз. Ал мисалы кээде никенин бир шарты аткарылбай калса, күбөлөрү жок болуп калса, же сунуштоо менен кабыл кылуу эки башка болуп калса. Фа ин дахала биха ва хуа гойру муштахан ау хия гойру муштахатин ау матат кабла духули ау таллакаха ва лам якун дахала биха фала тахриму алейхи бинтуха. Эгерде нике кыйгандан кийин ал кошулган болсо, бойго жетпей туруп, же кыз бойго жетпей туруп, же нике кыйгандан кийин кошулганга чейин эле өлүп калса мисалы аялы, же талак берип койсо, нике кыйып кошулганга чейин талак берип койсо, анда фала тахриму алейхи бинтуха, аялынын, ошол нике кыйган аялынын кызы арам болбойт дейт үйлөнүүгө. Ва тахриму алейхи умму заужатихи бимуджарадил акди сахих алейха ва ин лам ядхул биха. Ал эми үйлөнгөн кыздын энеси, төрөгөн энеси нике кыйышы менен арам болот дейт. Кошулду, кошулбаду ага карабайт. Ва заужату фар'ихи ва ин сафал. Жана өзүнүн баласынын же небересинин аялдары арам болот нике кыйышы менен. Кошулса кошулбаса дагы. Ва аслихи ва ин аля. Жана атасынын, чоң атасынын аялдары арам болот нике кыйышы менен гана. Валау лам ядхул биха фи никахи сахих. Туура никеде, туура кыйылган никеде эгер кошулуу болбосо дагы. Ошондо биз бул жерде эки нерсени үйрөндүк. Биз азыр нике менен кошулууну айырмалап карап атабыз. Биринчи нике түзүлөт, келишим түзүлөт, андан кийин кошулуу болот. Ошондо келишим түзүлгөндөн кийин, нике кыйылгандан кийин кошулганга чейин эгер ажырашып кетсе, эмне болот экен? Жанагы күйөөгө нике кыйган аялдын энелери арам болот экен. Бирок кыздары арам болбойт экен. Кайра үйлөнсө болот экен. Эгер нике кыйып туруп кошулган болсо, кыздары арам болот экен, энелерден арам болот. Ошондой эле баланын атасы, чоң атасынын аялдарын баары арам. Нике кыйылышы менен кошулууну карабайт. Анан баласынын балдарынын дагы аялдары нике кыйылышы менен гана арам болуп калат экен. Анткени буга айтылган аяттар бар. Хурримат алейкум уммахатукум ва банатукум.
Кур'ан Каримде Аллах Таала силерге энеңер арам болду дейт. Нике кыйылуу менен ал эне деп аталып калат дагы, кайненеси арам болот нике турууга. Анан дагы бир эске салуучу нерсе, эгер эки жаш ажырашып кетсе, ажырашкан аялга кайнатасы махрам болуп тура берет түбөлүктүү. Ошо ортодо күйөөсү мисалы ажырашкандан кийин кайнатасы махрам болуп калат. Ошол сыяктуу бул жанагы нике кыйылгандан кийин кайнаталар же кайненелер түбөлүктүү махрам болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис бар. Ва рувия ан Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам аннаху қол: "Ида накаха ар-раджулу имраатан." Пайгамбар айтат, эгер бир киши аялга үйлөнсө, "Сумма таллакаха", анан талак берсе, "Каблян ядхула биха", ал менен кошулбай туруп, кошулганга чейин, "Фалаху ан ятазавважа ибнатаха ва лейса лаху ан ятазавважа ал-ум", кызына үйлөнсө болот, бирок энесине үйлөнгөнгө болбойт деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бул нерселер сөз ушундай болуш керек шариатта деген мааниде эмес. Адамдардын жашоосу ар түрдүү, ар кимдин тагдыры ар түрдүү да, эгер кокусуна ушундай сүрөт болуп калса, эгер ушундай окуя болуп калса, анда эмне экенин билет экенбиз? Нике кыйылса, кайненелер, энелер дароо арам болот, махрам болуп калат. Яхруму аля раджули ан ятазавважа асла мазниятихи ва фараха. Эми кошулуу адал болот, арам болгондагы жол бар. Адал болгон жол эки эле жол деп айтканбыз. Же аял күңү болуш керек, же никесинде болуш керек. Андан башка бардык кошулуу арам шариатта. Азыркы күндө эми күң жок, демек нике кыйылган аял, нике кыйып гана аял менен кошула алат. Эгер нике кыйбаса, анда ал зина деп аталат. Ойноштук деп. Бул чоң күнөө. Бул жерде анын күнөө экендигин же кандай кыяматта жазаланат экендигин айтпайбыз. Бул жерде факттарды чечип өкүм бергенге үйрөнүп атабыз азыр. Анткени биз факихбиз. Ошондо мисалы, Кудай сактасын, бир мусулман бала бир кыз менен зина кылып койсо, анда дейт: "Яхруму аля раджули ан ятазавважа асла мазниятихи ва фараха". Ошо зина кылган кыздын энеси арам болот ага, жана кызы арам болот дейт. Аларга үйлөнгөнгө болбой калат. Ва тахримул мазнию биха аля усулихи ва фуруихи. Ошондой эле жанагы кыз баланын атасына, анан аталарына, атасына, чоң атасына, анан баланын баласына, небересине дагы арам болуп калат үйлөнүү. Ва ла тахриму алейхим усулуха ва фуруаха. Бирок баланын аталарына же балдарына кыздын аталары, балдары арам болбойт дейт. Мисалы, Кудай сактасын, эгер зина кылып койсо эки мусулман, анда бала менен кыздын ата энеси бири-бирине баары бир арам эмес. Бул кызга баланын атасы арам мисалы, бирок баланын атасы кыздын апасына бири-бирине арам эмес. Тескеринче баланын апасы кыздын атасына арам эмес, башкарса болот деген сөз болуп жатат. Ушул маселеде эмне үчүн арам болот деген бир аз маселе бар. Анан кээ-бирки мазхабтар негизи зина кылганда зинадан чыккан бел сууну этибарга албайт. Анткени бел суу мындай мухтарам болот, этибарга алуучу, урмат кылуучу жана урматталбоочу болуп калат. Өзү күнөө кылып жатса, анда бул кишинин бел суусунун шариатта урматы жок, демек аркасынан өкүм жүрбөйт. Эч кандай бири-бирине арам болбойт деген дагы алымдар бар. Бирок Абу Ханифа рахматуллаху алейхи мындай дейт: "Якулу ман зана бимраатин ау ламасаха ау назара ила ал-удул ал-махсуси". Анан бул жерде зина кылат дегенде кошулат деген гана эмес, кошулга алып барган нерселерди айтат. Мисалы, Абу Ханифа айтат: "Ким эгер бир аял менен зина кылса, Кудай сактасын, же аны шахват менен кармаса, терисине терис тийип, ау назара ила ал-удул махсуси минха би шахватин, же ошол аялдын жанагы ауратында шахват менен караган болсо, тараттабат хурматул мусахара, анда мусахара өкүмдөрү жүрөт дейт. Ошондуктан гинекологдор мисалы же башкалар эркек болбойт шариатта. Хирургтар болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок төрөгөндү кабыл кылуучу же гинекологдор аял болгон жакшы. Анткени шахват менен ауратты карай турган болсо, анан эркектин эркектиги козголо турган болсо, анда жанагы арам болуп калат.
Ал эмес мисалы көчөдө кетип атып же жалгыз калып, колдоруна тийишип, зина кылбаса деле ошого алып бара турган нерсени кылган болсо, мусохара деген нерсе бар. Ошол кыздын энеси же кыздын кыздары кийин тиги кишиге үйлөнүүгө арам болот. Ошондо зина кылган адамга дейт, кыздын энелери анан кыздары арам болот. Ва тахрумул мазнию биха аля усулил зани ва фуруухи. Жана кызга ошол баланын аталары, атасы, чоң атасы, анан балдардан арам болот. Ва ла тахруму аля усули зани ва фуруухи усулул мазнии биха ау ва ла фурууха. Бирок кыздын атасына же апасына, баланын атасы же апасы бири-бирине арам болбойт дедик. Ушул жерде мисалы биз өткөн сабакта айтканбыз, мусохара деген бул өтө көп кездешкен нерсе. Билбестен эле тойлордо мисалы бийлеп коюшса же шахват козголуп кармап койсо, анда ошол экинчи адамдын, мисалы кыздын же баланын усулдары, аталары же энелери арам болуп калат экен жанагы балага. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте мындай деп айтат: Мал'унун мен назара иле фарж имраатин ва бинтиха. Алланын наалатында калат ким эгер аял кишинин ауратын көрсө жана анын кызынын ауратын көрсө дейт. Бул чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Мындай учурда нике жүрбөйт. Куллу мен тахруму бил карабати. Эми биз үчүнчү себепти айтабыз. Биринчи себеп эмне болду? Өзүнүн канынан болгон. Мисалы адамга махрам болот энеси, же бир тууганы, же кыздары, же балдарынын кыздары. Экинчи себеп биз мусохара дедик. Нике кыйган болсо, нике кыйылганда дароо ошол аялынын энелери, мисалы же кыздары арам болот дедик. Үйлөнгөнгө махрам болуп калат. Үчүнчү түрү бул рада. Süt аркылуу арам болгон түрлөр. Күллү мен тахриму бил карабати вал мусахарати тахриму бир рада. Азыркы айтып кеткен жанагы тууганчылык жактан же нике тараптан арам болгондун баары эмизген аркылуу дагы арам болот дейт. Илля мастусния мин залика фи баби рада. Бир гана ошо эмизүү бабындагы айтылган исключениялардан башка. Биз айтканбыз, кыздын, аялдын сүтү бул күйөөсүнүкү дегенбиз. Ошондо сүт ээси күйөөсү болот. Көрүнгөндө эле, каалаганда эле канча кааласа эмизе берген болбойт дегенбиз. Бир тамчы сүт эгер 2,5 жашар баланын оозуна түшкөн болсо, же ага чейин кичи жаш баланын оозуна түшкөн болсо, анда дароо ошол эмизген аял жанагы кичинекей ымыркайдын энеси болуп эсептелип калат шариатта. Ошол аялдын кыз эже сиңдилери тай эжеси болуп калат. Анан ал аялдын кыздары берки баланын мисалы махрамдары болуп калат. Ошондуктан эмизгенде сөзсүз күйөөсүнөн уруксат сурап, анан эстеп калыш керек, кимди ким эмизген. Исключение болгон учур мындай. Мисалы бир аялдын бир кызы, бир баласы бар. Анан бул жакта башка кичинекей баланы эмизди. Ошондо бул аялды эмгенде, бул балага бул аялдын кызы бир тууганы болуп калат. Көзүнчө жолугу жок жүрө берсе болот, кадимкидей түбөлүккө махрам. Бирок бул баланын башка кыз мисалы эжеси бар. Бул эжеси эмгенмес жанагы баланы, аялды. Ошол эжеси бул аялдын баласына эжеси махрам эмес. Үйлөнсө боло берет. Эгер үйлөнбөсө негизи жолугу жок жүрбөш керек, жанында ошондой сыяктуу. Ошондо эмген баланын өзүнө гана жана өкүмдөр өтөт, калган бир туугандарына өкүм өтпөйт. Дагы бир түр үйлөнүүгө арам болгон аялдардын түрү ал жаму бейна махрамейни. Эки махрамды бир никеде чогуу кылуу. La yahillu lirrajuli an yatazawwaja ukhta imratihi allati fi ismatihi. Эркекке адал эмес өзүнүн кол астында турган аялынын бир тууган эжеси же сиңдисин алуу адал эмес дейт үйлөнүү. Вала ухта му'таддатихи, же ажырашып кеткен аялынын, эгер аялы иддада отурса, бир тууганын алууга уруксат берилбейт.
Вала аммата ахадин минхума. Ошондой эле экөөнүн тең. Мисалы аялы болобу, же талак алгандан кийин ыйдада отурган аялы болобу, айырмасы жок айтор. Ошондой аялдын атасынын бир туугандарына үйлөнсө болбойт экен. Вала халатаха, жана тайжелерине үйлөнсө болбойт. Вала бинта ахиха. Ал аялдын бир тууганынын кызына үйлөнсө болбойт. Вала бинта ухтиха, жана бир тууган эжесинин же сиңдисинин кызына дагы үйлөнсө болбойт. Ошондо аялыңдын тайжелерин чогуу үйлөнгөнгө болбойт бир никеде. Же эжесин же карындашын бирге алганга болбойт. فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها. Эми эгер жанагы эки бир тууганын бирөөсү өлүп калды, аялы өлүп калды, же күйөөсү менен аялдын ортосунда ажырашуу болду. Кандай жол менен? Битолакин, же талак менен, ау хулуин. Хулу деп биз акчага сатылган талакты айтабыз. Калың кайра берип талак алып алса, же ау фасхин, же кандай бир себеп менен бузулган болсо, bundan түрлөрү бар. Залал мани, тоскоол жоголот дагы, ва жаза лаху ба'да инқита'i иддатиха ан ятазавважа ухтаха ау гайраха мин махаримиха ал-мутақаддим зикрухунна. Эгер талак алган болсо, анан айдасы бүткөн болсо, же өлгөн болсо, анан айдасы бүтсө, анда азыркы айткан аялдардын бирөөсүнө үйлөнсө уруксат дейт шариатта. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн эки кызын, мисалы Усман радиаллаху анхуга берген. Бир кызын бергенден кийин ал кайтыш болгондон кийин экинчисин берген. Ошол сыяктуу бирөө жанагы тоскоол болгон, никеге тоскоол болгон нерсе жоголсо, мисалы же ажырашса же өлгөн болсо, экинчисине үйлөнгөн шариатта уруксат. Ошонун эле тетириси. Биз эркектин бир туугандарын аялга, эркектин мисалы аялына махрам дегенбиз, бирок ал махрам убактылуу махрам дегенбиз. Убактылуу махрам деген никеге турса болбойт. Бирок эгер күйөөсү өлүп калса, же талак болгон болсо, анда агасына же инисине турмушка чыкса болот деп айтканбыз.